Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Биз улантабыз Иса Машаяктын төрөлүшү жөнүндө. 저는 하나님 일을 하면서 하나님께서 우리와 같이 일하는데 Мен Кудайдын ишин жасап жүрүп, Кудайга жагарын билдим. 제가 1968년도에 제대로 Мен 68-жылы 1900 мен армияда кызматымды бүттүм. 교회는 가서 다른 사람 사이가 Мен армияга чейин кызмат кылган шаарда башка кызматчы бар экен. Ошон үчүн башка шаарга барам деп 하는 도시에 가서 чечтим. Мен Кимчон деген шаарга барайын деп ойлодум. 여기 가서 살면 Мен аякка барыш үчүн ал жерде мен үй керек. Анан дагы көп нерсе керек эле. Мен ошон үчүн сыйынып баштадым. Бирок ушул ижараны алганга ушу суроодай чечилбей атты да. 김천의 복음을 하나님 기뻐하는 하나님이 준비하시겠다는 아주 Жакшы кабарды ушу айтууга ушул шаарда Кудайга жага турган иш болчу. 돈이 3,500원. Менде 3500 вондой акчам бар эле. 제가 이제 그 돈을 가지면 김천에서 집을 구할 수 있어요. Мен ушул акчага ошол жерден үйдү ижарага алайын дегем. 있으니까 경제 감각이 아주 떨어지고 Мен мындай жакшы экономиканы билбегендиктен 버스 타고 김천이랑 мен ушул автобус менен Кимчонго бардым. 집을 구할 Мен өзүмө ошол жерден ижараны алайын деп чечтим. 집 일에 한 칸 없는데 7만 원이란 돈이 Ушул кичинекей ижараны алыш үчүн ал жерге 7000 вон керек экен. 내가 가진 돈은 반은 20%. Мендеги болгон акча жетмек эмес ага. одну 20-ю часть этих сумм. 그래 김천 시내 혼자 그러다 Мен өзүм ушу борбор Кимчондо жүрүп мен кыдырдым. Анан Кудай менен баарлашып баштадым. вместе с Богом. Кудай теңир карап көрсөңүз, карап бул жерде булычный экен, ал жерде чачтарач турат, А там парикмахерская, ал жерде адамдардын чачын там дейт. Ал жерде кафе бар экен. Мен Кудай менен ушинтип сүйлөшүп бараттым. я говорил с Богом. 하나님 세상에 힘들고 자기 사람들 제일 힘들고 Кудай теңир бул жердин Кудайы аларга ушунун баардыгын, керектүү нерсенин баардыгын берет. 하나님께서 나에게 Сен мага эмне бербейсиңби ушул ижаратты? Сен мага ушундай ижараны бер мен жашаганга. 내 마음속에 하나님이 모든 준비하겠다는 마음 Мен үчүн баардыгын Кудай даярдап коет деген жүрөк болду. Бирок ошол учурда менде акча жок эле. 그날도 어디 김천에 Мен дагы бир жолу ушул шаарда кыдырып жүрүп, менде акча жок болсо дагы, хотя не было денег, 어떤 анан кайсы ижараны ушул алсам жакшы деп ойлондум. 제가 있는 악곡동 가기 위해서 버스를 타고 Мен жашаган Акуптонго барыш үчүн мен автобуска отурдум. 그 안에서 옆에 Мен ал автобустун ичинде англичанин деп жолуктум. 정말 Ал ушул жигит эле, ал менден улуу болчу. он был немного старше, чем я. Биз аны менен чогуу баарлашып бардык. Мы с ним начали разговаривать. 내가 영어하는 실력 Мен ушу англис тилинин деңгээли, ал корей тилинин деңгээли окшош эле. 서툰 영어로 근데 서툰 한국말로 이야기하기 Биз ушу деңгээлде аны сүйлөшүп бардык. корейском мы начали Анан мен сурадым, андан каяка баратасыңар? Мен саякатта жүрөм деди ал киши. я путешествую Сиз эмне иш кыласыз? 하는 사람 Мен миссионермин. 선교사 Сиз каяктан келдиңиз эле деп сурадым. Мен Великобританиядан келдим деди ал жигит. я приехал из Великобритании. Анан мен кылдаттык менен баардыгын сурап баштадым. Мой друг мне начал него спрашивать, Эмне саякатта жүрөсүз? а что за путешествие? Жөн эле саякатта жүрөм деп ал жооп берди. Мен айыптан ачууландым. Тогда я очень разгневался. 아니 무슨 선교사가 Кантип ушу Кудайдын кызматчысы жөн эле саякатта жүрө алат? но не передавать Евангелие. Мен сизди караганда сиз чексиз бузулган адам экенсиз. Служите. Эмне себептен ушундай чексиз бузулган миссионер келди деп. Миссионер.
силер өзүңөрдүн Англияңызга кайрадан кетиңиз. Немедленно возвращайтесь в Англию. Эгерде сиз Кореяда калсаңыз, сиз биздин элди бузасыз. Портите нашу страну. 내가 김천에서 거창까지 하는 버스 한 Ким Чондон бара турган шаарга чейин мен ага кыйкырып бардым. 3 часа кричал на него. Ал ушунчай келбеттүү жигит экен. Ал мени жөн эле угуп баштады. Он тихо выслушивал меня. 그래 우리가 Анан биз кучанда түшүп калдык. Мы сошлись. Ал мага эмне деп айтты? Что он мне сказал? Мен бир түн сиз менен өткөзсөм болобу? Один ночь. Анда мейли жүрүңүз дедим. Я сказал, да, идите за мной. Биз тоо жака, ушу Акуптондун тоо жагына көтөрүлдүк. Тоне. Мен жашаган үйдө ал жерде ушундай кол жууй турган кран жок эле. Колодца. 저들은 건물 모두 Биз болсо ушу кудуктан алчыбыз. Тяжело. Проблем не было никаких. Бирок анын ашказаны ургандыктан Но была проблема с желудком. 4일 동안 설사 4 күндөн ушундай ич өттү ал кишинин. На протяжении 4 дней. 4일 동안 있다. Анан 4 күндөн кийин ал кеткенге чечти. После 4 дней 가시면 그거 4일 동안 Бирок ушу 4 күндүн ичинде ал биздин жашообузду, биздин кандай жашаганыбызды көрдү. Мен силер менен 1 жыл жашасам болобу деп айтты ал киши. провести вместе с вами. Мен көптөгөн адамдарды билемин. Хотя я видел очень многих людей. 당신처럼 Бирок ушундай сиздей жашаган адамды мен көргөн эмесмин деди. Мен сиздин жашооңузга үйрөнгүм келет деп. Мен күлкүм келди. Знаете, мне было смешно. Кандай өзгөчөлүгү бар экен ал биздин жашообузда, ушундай үйрөнө тургандай. Ал олуттуу түрдө сүйлөдү. Но он очень серьезно мне сказал. Ооба, кала бериңиз дедим. Он сказал, да, хорошо, без проблем. Кийин ушул Кимчондо чогуу иштейбиз деп айттым. Сиз дагы ушу жерден ижара алсаңыз болот деп айттым. В Кимчоне и приходите к нам. Ал абдан кубанды. Анан Он так обрадовался и вернулся. бир жумадан кийин ал кайрадан кайрылып келди. Прошла неделя, и он снова Мистер Пак, мен бир олду иште сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. один вопрос. 우리 선교 이야기하는 김천의 친구들하고 Мен миссиябызга кайрылганда Знаете, я обратился алар ушундай 350 миң вонду жибериптир. 그 돈이 그때 김천 제일 Эң жакшы ушу Кимчондо ушул жакшы ижара сатып алса болмок ал жерде. Анан биз чогуу ушул ижараны сатып алалы, дагы чогуу иштейли деп айтты ал. Я сказал, хорошо. Мен макул дедим. Кудай Теңир мага ушул жерден ижара берди. Мен Кудай үчүн эмгектениш үчүн. А калган нерселердин бардыгы жок болчу менде. Дома ничего у меня не было. Мен бир нече жыл ушу Кимчондо жашагандан бери Лет в Кимчоне. менде жумуш жок болчу. Мен жөн эле жакшы кабар менен алектенчимин. Евангелие. 한 시간마다 우리가 필요한 거 Бирок биз дайыма Кудай Теңирдин бизге керектүү нерсени берип атканын көрдүк. Было необходимо. 하나님께서 정말 Мен эмес, Кудай иштеп атканын көрдүк. Что это не я действую, это Бог. Мен силерге суроо бергим келет. Я хочу задать вам вопрос. Мария болсо боюна бүттү. Смотрите, Мария, она Ал эмне мындай эмгектендиби боюна бүтүш үчүн? чтобы забеременеть. Нет, Кудай Теңир ушунун бардыгын кылган. Господь Бог так делает. Ой, эми ичим чоңойсо эмне болот? О, у меня должен живот. Анан мен төрөгөндө кандай болот? Я должна зачать ребенка. Ой, мен башка эркекти билбешим керек. Да, мне нельзя спать. Анда эмне кылышым керек? 해야지. Что же мне нужно тогда сделать? 마리안 전혀 그런 Жок, Мария эч бир ойлогон жок жана кайгырган да жок. Она не переживала и даже не думала. 왜냐면 하나님이 Анткени Кудай Теңир бул иштин бардыгын кыла турган. Совершает это дело. 우리는 다만 그의 종으로 Биз жөн эле денебизди Кудай Теңирге бердик. Тело Господа Богу. 그래서 하나님의 복음을 위한 사람들 이런 Кудайдын ишин кылган адам мына ушундай нерседен өтүш керек. Процесс. Качан мен өзүмдүн чечимим менен Кудайга кызмат кылганда 하나님께서 나에게 대한 계획을 가지고 그대로 일하는 жана Кудайдын планы болгондо менин жашоомдо мен жөн эле ага тапшырам. Свое тело Богу. Мен үйлөндүм. 결혼을 하게 됐어요. Знаете, я женился. 근데 저희 장모님은 Ал ушу кайненемдин ушундай ушу уулу бар эле. Ал ушу уулу абдан ушу кыйынчылыкта жашачы. Тяжело жил. 장모님이
Ошон үчүн мага кайненем айтты, сен кантип жашайын деп атасың? Как ты будешь в дальнейшем жить? 그날 저는 정말 그날 이후로 어떤 진짜 돈을 벌지 않았지만 한 내 삶 아무 Мен иштебесем дагы, мага эч ким жардам бербесе дагы, Кудай Теңир менин жашоомдо иштеп атканын көргөм. Твоей жизни. 내가 그때 Анан мен ушундай бут кийимим болсо, ушундай Изношенный. 하나님께 부둥 달라고 жам начар болуп калгандыктан мен сыйынгам Кудай Теңирге. 하는 학생 하나 Мен ушу жакшы кабар таратууда бир окуучу ушул куткарылуу алган күнөөдөн. Анан кийин ал армияда ушул офицер болуп 어느 날 그 친구가 кызмат кылыптыр. Анан ал мага мындай посылканы жиберип, анан кат жазыптыр да. Ал ошол катта эмне деп жазылган? И что было написано в этой письме? 오늘 Бүгүн ушу армияда офицерлерге бут кийим берген. Парни. 나한테 정말 감사한데 Анан ушул бут кийимди ал мага дагы берейин деп чечиптир. 내가 발 사이즈를 Мен пастор, сиздин бут кийимиңиздин размерин билбесем дагы, Поэтому я не знаю, как поступить. 그 내가 대충 생각해 보는 мен ушул көз карашым боюнча эле сизге жиберип атам, чак келеби билбейм. Ооба, мындай жөн эле адамды караганда анын бут кийиминин размерин билиш өтө кыйын. Бирок ошо посылканы ача электе эле мен ойлодум. Бул бут кийим мага чак келет деп. Эти туфли точно подойдут. Анткени ал бир тууган билбесе дагы менин бутумдун размерин, бирок Кудай Теңир аны жөнүндө жакшы билет. Но Господь Бог точно знает. 이 형제가 Ал бир тууган берген жок мага, ал Кудай Теңир мага берди деп мен кабыл алдым. Мне. 근데 정말 Анан мен посылканы ачканда, мен ал туфлини кийип көргөндө ал мага чак болду. Мен ушунчалык Кудайга ыраазы болдум. Был благодарен Господу Богу. 그 구두를 신고 Мен ал туфлиди кийгенден кийин, анан мен деген кайненем менен жолуктум. 사모님이 저에게 뭐 나는 앞으로 어떻게 Анан ал менден сурады, кантип жашайын деп атасың? Планируешь в дальнейшем жить? 하나님이 정말 Кудай Теңир мен аркылуу көптөгөн кереметтерди көрсөткөн. Мен ошентип жашагам. Сен азыр жалгызсың. 자네 혼자가 Сейчас ты один. Качан сен үйлөнгөндө силер экөөңөр болосуңар. Когда вы женитесь, вас будет уже двое. Анан силерде уул, кыз болсо анда төртөөңөр болосуңар. Сына, дочь будет. Сен кантип жашайын деп атасың? 너는 어떻게 살 거냐 Тогда как ты будешь жить? 내가 Анда мен кайненеме айттым. Когда я сказал теще. 하나님은 내 손이 몇 개 Кудай Теңир менин канча колум, канча бутум бар экенин жакшы билет. Сколько ног у меня. 내가 하나님께 종종 기도할 때 하나님 날 샷들을 주시고 Мен Кудай Теңир мага көйнөк керек, мага ушундай бут кийим керек дегенде ал дайыма мага берчи. 장갑을 주시오 Кудай Теңир мага колкап бергениң, мага бут кийим бергениң дегенде ал берчи мага дайыма. Ал бир гана байпак же бир туфли берген эмес, ал дайыма түгөйү менен берчи мага. 어머니 하나님은 내 손이 Кудай менде канча колум бар, канча бутум бар экенин билет. Эгерде менде 5 бутум бар болсо, Если у меня было бы 5 ног, анда Кудай Теңир мага анда 5 туфли бермек. то Бог бы дал бы 5 туфлей, а не только один. 내 하나님 나의 구두 Кудай Теңир качан мага бергенде ал түгөйү менен берген. Дал парою, потому что он мне Мен жалгызмын азыр, ал мага дайыма жардам берип келген. помогал. 그러나 내 앞으로 Мен үй бүлөмдө 2, 3, 4 болгондо Когда моей семье будет уже 2, 3, 4, 하나님 특 мен сөзсүз түрдө ишенем, Кудай бизге эмне керек болсо берерине. Мен ушинтип жооп бердим. и так я ответил. Мен ушундай олуттуу экзаменди өттүм кайненемдин астында. Экзамен для свадьбы. 아내가 결혼해서 Мен 43 жыл ушул келинчегим экөөбүз жашайбыз. Супругой. Мен ушу жөнүндө ойлогондо мен Кудайга абдан ыраазымын. Благодарен моей Господу Богу. Эгерде мен чыныгы Кудайдын кызматчысы болсом, Если я истинный служитель Бога, 정말 말이 эгерде Кудай Теңир Иса Машаяктын төрөлүшүн кааласа, Иисуса Христа, анда бардык Марияга керектүү нерсенин бардыгына жооп берет. часть все Он даст. 제가 정말 지금까지 보고만 52 жыл мен жакшы кабар үчүн жашап келдим. Я жил в Евангелии. 지난 52년 동안 하나님 나를 위해서 모든 것을 52 жыл
Ал мага бардык керектүү нерсенин баарын берген. Ооба кыйынчылыктар болгон, ооба ачка күндөр да болгон. Я был голоден или когда мне было... Мага акылмандуулук жетишпегенде мен Кудайдан акылмандуулук сурагам. Кудай мага акылмандуулугуңду бер деп сурагам. Пожалуйста, твою мудрость. 말씀이 내가 잘 모를 때 Качан мен сөздү жакшы билгенде, мен жакшы сөзүңдү билбейм деп айтчумун. Я не могу читать хорошо. Мен сенин сөзүңдү түшүнөйүн деп сыйынчумун. Понять твое слово. 내가 사람 Ооба, Кудай теңир, мен адамдар менен баарлаша да албаймын. Плохо общаюсь с людьми. Менин кыялым чорт. 있질 않습니다. Мой характер неуравновешенный. 어떤 부분이든지 간에 하나의 복음을 일하기 부족함이 없도록 Кудай теңир бардык жерде мага кемтиксиз жардам берип келген. Мен Кудай теңирде 52 жыл жашадым. Господи Боге, 52 года. 이번에 제가 마태복음 강의하기 Матай аркылуу окуган, жакшы кабарды окуганда мен Марияны карадым. Я смотрел на Марию. 이제 이 마리아는 Эгерде Мария уул төрөгөндө, Если Мария родит своего ребенка, Мария болсо ал билген, ал көптөгөн кыйынчылыктар болорун. проблемы у нее. 어떤 사람이 자기 Анан барбы адамдар өзүнүн жашоосу жөнүндө ойлобогон. Эгерде мен уул төрөсөм, Жусуп мени кандай көз менен карайт? Ал мени түшүнбөй таштап кетсе кандай болот? Менин апам эмне деп айтат? Что моя мама скажет обо мне? Эй, Мария, келчи бул жерге отурчу. Ооба, апай, Присядь сюда. Да, мама. сенин ичиңдеги баланын атасы ким? Отец этого ребенка, который в твоей утробе. Апа, ал адам эмес. Мама, это не человек. Мария, сен мындай эмес элең го. Сен эмнеге апаңы алдайсың? Ты обманываешь свою мать. 네가 남녀를 가까이 하지 않아. Эгерде сен башка эркек менен болбосоң, каяктан сенде боюңа У бүтөт? тебя может быть ребенок. 야, 너 정말 나 Сен менин алдыма калп айтпагының. Будь честна передо мной. Почему ты меня обманываешь? Эмнени жашырып атасың апаңан? Да чего ты скрываешь от матери? Бул баланын атасы ким? Кто отец этого ребенка? Муну бат чечиш керек бул нерсени. Реши этот вопрос. Эгерде кошуналар билсе эмне дейт? А что если соседи узнают, что тогда будет с тобой? 그럼 그런 엄마 Мама, мага ишен, сиз ойлогондой эмес. Пожалуйста, поверь меня, это не так. Мен эч ойноштук кылган эмесмин. Мен мындай эч качан кылмак эмесмин. Поступила бы так. 야, 네가 그렇게 그말 믿은 사람 Эгерде ким сага ишенет, эгерде мен ишенбесем? Если даже я не могу поверить в тебя. 요셉과 마리아 사이에 엄마하고 그 가족들 사이에 주위 사는 수근수근하고 쳐다보기 시작하고 Жусуп менен апасы менен элдер менен болгон мамиледе Марияга күлгөндө шылдыңдап, Марияга абдан кыйын болгон. Ыйык кетепти карап көрөлү. Если мы смотрим Библию, Кудай биринен бирин чечкен. образом один за другим решает. 예, 하나님 Качан Кудай иштегенде көптөгөн адамдар түшүнбөйт. Анан көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот. Разные трудности и тяжести. 지난 과거를 돌아보면 그때마다 Мен мурдагы жашоомду карасам абдан көп кыйынчылыктар болгон. Тяжести. 남들이 다 이해하지 못하고 Адамдар түшүнө албаган нерселер болгон Люди никак не жашоомдо. 그렇지만 하나님께서 그런 문제를 Бирок Кудай теңир бардыгын кереметтүү түрдө чечкен. все решал. 얼마나 Мен мунун бардыгын сөз менен айтып бүткүс нерсе. Мен ушунча Кудайга разы болгом. 정말 Кудай кереметтүү жана мен ушундай абдан разымын Кудайга. Благодарен ему. Кудайдын иштерин биз кылбайбыз. Поэтому дела Господа Бога не мы делаем. Кудайдын ишин Кудай өзү кылат. Делами Бога занимается сам Бог. 그래서 여러분 우리가 하나님 Эгерде биз Кудайдын ишине өзүбүздү тапшырсак, Евангелие. 그런 사실을 하나님 믿는 믿음 бизде ишеним болуш керек Кудай бизде иштеш үчүн. Веру, чтобы Бог действовал. 그런 Эгерде бизде андай ишеним болбосо, анда Кудай жакшы кабар үчүн иштей албайт. Ради Евангелия. 1년 내내 자기 걱정. 아이고, 누가 나 돈 좀 안 주나. 아이고, 나는 옷이 없는데. 내가 차가 필요한데. 여비가 없는데. 자동차 가스가 떨어졌는데. 그 밤낮 걱정하며 주변 사람. Эгерде бизде ишеним болбосо, мен каяктан жардам алам, мен каяктан жашайм, мен каяктан тамак алам деп Человек будет жить и проводить время. 모세가 지팡이 하나 들고
Муса Израиль элин аса таяк менен алып чыгуу бул күлкүлүү нерсе. Это смешно людям. 애굽에 있는 바로왕이 정말 그 지팡이 Анан фараон болсо аса таякты Мусаны аса таяк менен көргөндө эмне ал кой береби? 모세 바로 Ал фараон болсо Мусаны көргөндө шылдыңдаган ал. Бирок Муса менен Кудай теңир болгон. Всем был Бог. Муса фараондун алдында ал бир эч кандай өзгөчөлүгү жок. Не особенный. 모세 속에 살아서 하나님을 볼 Бирок фараон тирүү Кудайды көргөндө ал коркуп баштаган. Моисей, он находился в страхе. 결국 바로는 볼 Аягында ал коркунучтун айынан Израиль элин бошоткон. От страха и отпускает израильский народ. Израиль элин Египеттен чыкканда деле кыйынчылыктар бүткөн эмес. Алар чөлдөн кетип баратышкан. Бул чөл. Шли по пустыне. Эмне ал жерде суу барбы? Пустыня. Разве там есть вода? Кантип алар деген ушу Они будут прятаться суусуз. Кантип алар ысыкта өтүшөт. холода ночью. Бирок алар чөлдө кетип баратышты. Но они просто все равно вошли в пустыню. Аларда бир жашына турган эч нерсеси болгон эмес. Спрятаться. Бирок Кудай теңир алар менен болгондуктан Но Господь Бог был вместе с ними. 그래서 막 햇빛 쬐일 때 күн тийип турганда Кудай булут менен алар жапкан адамдарды. Покрывал их. Качан алар üşүгөндө алар оттуу нерсе менен жаап турган. Столбом согревал их. Алар эмне тамак менен тамактанат чөлдө. В пустыню. Чем они будут питаться? 밤에 자고 일어나니까 Эртең менен турганда тала тамак менен толуп турган. Поле было наполнено едой. Маннага толуп турган Кудай теңир. Поле было наполнено. Эт берип турган Кудай. Потом были мясо. 그들 정말 그들이 이제 광야 생활한데 Качан алар чөлдө жашаганда көптөгөн нерсе жеткен эмес. Бирок Кудай теңир алар менен болгондуктан алар чөлдө дагы кыйналышкан эмес. В пустыне у них не было недостатка. Качан биз ишенимсиз караганда бардыгы жетишпегендей. Верит, это все не хватает. 눈으로 보니까 그 모든 게 Бирок биз ишеним менен караганда Кудайдын кереметтүү түрдө жасап атканын көрөбүз. Биз Африкада жакшы кабар таратканда, биз Америкада жакшы кабар таратканда, биз Россияда жакшы кабар таратып баштаганда, Когда мы в России начали, Латын Америкасында жакшы кабар таратканда, когда в Латинской Америке мы начали передавать Евангелие, бардык кантип баштайт ушу жакшы кабарды айтып Африкада, Евангелие в Африке, кантип Америкада негизди жакшы кабардын коюш керек. Мындай карап көрсөң туңгуюк, түшүнүксүз нерселер. 하나님께서 우리와 같이 그 모든 길을 Бирок Кудай теңир кереметтүү түрдө бизди алып жүргөнүн жана иштеп атканын көргөнбүз. действовал. 그렇습니다. Ооба чынында Кудайдын ишин Кудай өзү кылат. Биз эмес. 우리가 해야 할 일이 아닌 것입니다. Не мы должны делать. 그럼 여러분 하나님께 이루실 걸 믿는 믿음으로 하나님 Ошон үчүн Кудай иштейт деп биз толугу менен Кудайга тапшырабыз. Поручаем себя Богу. 하나님이 베드로를 Иса Машаяк Пётрду тандап алган. Избрал Петра. 그리고 베드로에게 하나님 Аллага Кудайга кандай туура ишениш керекти үйрөткөн. Ибрайымда иштеген, Дөөт менен иштеген, Жакыпта иштеген, Же у Давида, Муса менен иштеген, у Якова, Жашия менен иштеген. 여호수아에게 и у Иисуса Навина. 하나님의 손은 모든 사람들 그러한 방법으로 Бардык адамдарды, алар пайдаланган адамдарды ал ушу жол менен алып жүргөн. Уже пути. 그래서 여러분 Эгерде Кудай теңирге мени пайдаланганга болсо, анда жөн эле мен өзүмдү тапшырышым керек. То просто поручите себя Богу. Силер өзүңөр үчүн бир нерсе даярдагандан көрө, Ради себя будете что-то бирок Кудай өзү даярдык көрсө абдан жакшы. готовить. Намного лучше Он готовит. Ошон үчүн Кудайга ишенүү аркылуу бардыгын Кудайга тапшырыш керек. Вы поручаете Ему. А эгерде андай болбосо, анда кайгы менен капа гана болот. Трудности. 마리아 요셉 날 버릴 것 같아. 엄마 어떻게 해야 돼? Мария айткан, мама мени жусуп таштаса эмне болот? О, мама, мне кажется, Иосиф меня оставит. Мама, что тут делать? Пожалуйста, ты Ал канчалык айтпаганың ал сен ты не будешь говорить, Он не будет. сени ким укмак эле деген. 누가 듣겠냐? Кто вообще тебя выслушает? 근데 마리아 엄마가 얘기하고 하나님 Мариянын мамасы ушинтип айткан. Как говорила мать Мария, но ангел Божий явился Иосифу, 미안해. Жусуп Дөөттүн уулу Марияны аялдыкка алуудан коркпо деген. свою Марию. Ал уул төрөйт, анын ысмын Иса деп койгон. Родит она сына, наречешь имя
Анткени ал өзүн күнөөлөрүнөн куткарат. Он спасет народ свой от грехов их. Качан Кудай теңир иштегенде ал кереметтүү түрдө гана кылат. Кудайдын кызматчылары Именно поэтому Кудай теңир менен чогуу иштеп, работая вместе с Господом Богом, 내가 일하는 것이 아니라 하나님 내 속에 살아 일하는 것. мен кылбаймын, Кудай теңир иштеп атканын көрүш. мы должны видеть, как Господь Бог действует в 그래서 них. 여러분 앞에 정말 상가품 Силердин алдыңарда чоң бир чечилбеген кыйынчылыктар болсо дагы тоодой болгон. Нерешимые трудности, Кудайдын эли коркпойт. но люди Бога не боятся. Кудайдын адамдары кайгырбайт. Божьи люди, они не переживают. Анткени Кудай теңир өзү бардыгын чечет. Господь Бог все это разрешит. 이제 제가 지난 52 жыл мен жашаган жылдары 52 лет, то, что я прожил, 제가 막 몇날 며칠에도 이야기 다 못하고 하나님 하시는데 너무너무 내 마음 көп күндөр гана жетпейт ушунун бардыгын айтып бүткөнгө. Мен бир гана Кудайга таянып, я уповал только на Бога и работал. 지금까지 했던 모든 бардык жакшы кабардын иштерин Кудай аркылуу которые до сих пор жасалган. были только через Бога. 우리로 말미암아 되어지지 않았다는 사실. Анан биз аркылуу эмес, Кудай теңирге мен ыраазымын. Я очень благодарен Господу Богу. 그래서 여러분 하나님의 사람 Кудайдын адамдары Кудайдын менен чогуу болуш керек. Кудайдын эркин билиш керек. Кудайга тапшырыш керек. И должны поручать Богу. Үй бүлөнү, Вопрос, балдарды вопрос детей. бардыгын Кудайга тапшырыш керек. Все должны поручить. 하나님의 인도를 따라서 Кудайдан жетектөө алып жакшы кабар таратыш керек. Руководство от Бога должны заниматься делами 그러면 Евангелия. 하나님 기뻐하지 여러분 속에 역사 Ошондо Кудай да кубанычып өзүнүн даңкын көрсөтөт. Рахмат. Являть свою славу. Кийинкиде улантабыз. Жолукканга чейин. До новых встреч. До свидания.